Айыл чарба министрлигине жаңаланган айыл чарба техникалары аймактарга бөлүнүп берилүүдө Тоолу Алай районуна бир фронталдык жүктөгүч, экскаватор жана пикап унаасы тапшырылды. Экскаватор Кытай өлкөсүнөн чыгарылган, кубаттуулугу жагынан буга чейинки техникалардан бир топ жогору. Буга чейин каналдарды курууда жана тазалоодо райондогу техникалардын эскилиги жеткендиктен бир топ эле көйгөй жер алып келген. Суу чарба башкармалыгында 24 жылдан бери эмгектенген Бакытбек Мамытов эми жаңы келген техникалар жумушун жеңилдеткенин айтат. Буга чейин ушул техниканын азыр алып аткан техниканын эскисин минип жүргөнмүн. Оны 12 жыл миндим. Мына техниканын азырына жаңы келгенине мына бүгүн алып отурабыз. Биз дагы кубанычтуу ушул бизги тоолуу жер болгонуна байланыштуу сел жанагындай немелер көп болот, суу каптоо башкалар. Бизге эң керектүү техникалар тийди. Эми баягы эл үчүн кызмат кылсын деп биз дагы сүйүнүп отурабыз. Бунун күчтүүлүгү ал техника 1,8 кубтук болчу. Бул 3 кубтук. Бул андан чоң техника. Бул аябай күчтүү. Ого караганда 2 эсе иштей турган техника бул. Эл үчүн кызмат кылат деп эми ишенебиз. Бул сыяктуу жалпы 15 жаңы айыл чарба техникалары Ош облусуна берилген, алар аймактардын муктаждыгына жараша бөлүнүп тапшырылууда. Ирригация тармагына жакшы көңүл бурулуп, мына акыркы жылдарда республикалык бюджеттен чоңдогон акчалар бөлүнүп атат. Ошондой эле техника механизмдер алынып атат республикалык бюджеттин акчасына. Мына быйыл жалпы республикага 104 дана оор жер казуучу техникалар, механизмдер алды. Ошонун арасынан 15 дана Ош областына бөлүндү. Атап айтсак, каз тамандуу чоң экскаватор мына Ош областына бир каз тамандуу чоң экскаватор. Ошондой эле 8 дана дөңгөлөктүү экскаватор. Андан сырткары бир дана өзү жүктөөчү погрузчик, жүктөгүч, фронталдуу жүктөгүч, анан бир дана бульдозер, бир дана манипулятор, автоманипулятор. Анан бир дана өзү бетон даярдоочу автобетон аралаштыргыч. Эске салсак, быйыл мамлекеттик бюджеттен өлкөгө 104 дана айыл чарба техникалары сатылып алынган, райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына 40 кызматтык унааны тапшырган. Алмагүл Эрке, Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.